Кыргызстан транзиттик өлкө катары эмес, регионалдык хабка айланышы керек. Бул максатта товарларды кампалоо, кайра иштетүү жана логистикалык борборлор аркылуу башка өлкөлөргө жеткирүү системасын түзүү милдети коюлду. Министрлер кабинети быйыл ушул багытка өзгөчө артыкчылык берип жатат. Биздин мамлекет транзиттик мамлекет болбош керек. Биздин мамлекет хаб мамлекет болуш керек. Биздин мамлекет уже жөн эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу жол турулуп атат. 2030-31 жылы бүтөт. Жөн эле транзит эмес, бул жерде бизде түшүш керек дагы кошумча кандай бир нак кошулуп, бул жерде переработка болуп, каласа балыкчы аркылуу чыгып кетсин, каласа поезд жол менен, каласа аба каттамдар менен, каласа автомобилдик жолдор менен чыгып кетишет да. Ушуну биз өзүнчө бир региональный хаб, не то что региональный хаб, а международный вообще негизи хабты түзүш керек. Айыл чарба, кийим тигүү жана өндүрүш продукциясынын экспортун өнүктүрүү боюнча өлкөдө иштер күчөтүлөт. ЕАЭП Кытай жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө экспорттолчу товарлар сертификаттан өтүп, лабораториялык инфраструктура бекемделет. Ошондой эле Совет мезгилинен бери иштеп келе жаткан ири өндүрүш ишканалары ревизиядан өтүп, мамлекет тарабынан колдоого алынат. Кыргыз экспорт борбору ыкчам штабты уюштуруп, анын негизинде семинарларды кийим тигүү тармагында иштеп аткан экспорттоочуларга жардам окутуу иштерди алып барып, анын ичинде бухгалтердик эсеп, бүгүнкү күндө тышкы соода кандай кылыш керек, кандай документтер менен иштеш керек жана башкалар. Экинчи багытыбыз негизги бул бүгүнкү күндө экспорттук чөйрөдө кандай жаңы ыкмаларды жана куралдарды иштеп чыгуу боюнча биздин иштерибизде. Үчүнчү багытыбыз негизги бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда жасалган продукциянын тышкы базарларга чыгаруу боюнча колдоо көрсөтүү. Өлкөдө экотуризм, спорттук, медициналык жана маданий туризм артыкчылыктуу багыт катары белгиленүүдө. Алато резорт, Байтик Маунтин резорт жана Чоктал резорт долбоорлоруна инвестиция тартуу багытында атайын жолугушуулар уюштурулат. Азыр мамлекетте 18 респоинт каралган болчу, анын 11-и бүтүп, 8-өө азыр ушул жылда бүтөт деген ниетибиз бар. Байтик Маунтин резорт деген бул тоо лыжалык кластер болуп деп эсептелет. Мындан тышкары Чаткал резорт, ушул бүт сезондорго жараша тоо лыжалык кластер дагы болуп саналат. Мындан тышкары Тамга Тосор, бул эл аралык спортсмендерди даярдоо борбору. Бул эл аралык олимпиадалык стандарттарга ылайык келген долбоорубуз бар. Экономика министрлигинин коллегиясында 2025 жылдын жыйынтыктары жана 2026 жылга карата иш-чаралар планы каралды. Жыйындын жүрүшүндө финансы рыногун өркүндөтүү, чакан жана орто бизнести колдоо, ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөкөйлөтүү маселелери талкууланды. Финансы рыногун өркүндөтүү, жаңы инструменттерди киргизүү, чакан орто бизнести колдоо жагынан дагы иштер каралган жана ошо мамлекеттик башкаруу жагынан бул ушул муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн процедураларын жөнөкөй кылуу, андан тышкары ушул мамлекеттик стратегиялык пландоо жагынан жана башкаруу жагынан. Ошондой эле министрлер кабинети 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясынын алкагында 670 иш-чараны камтыган планды бекитти. Ал экономикалык өсүштү сактоого, жаңы инвестиция тартууга, ошондой эле экспортту өнүктүрүүгө багытталган. Сүйнай Тагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.